Түшүнтүп кетет да. Бул азыр холодильник бирок биздики ичте калат да. Азыр ичте атат. Биякта 4 градус жылуу болот. Холодильник. После было захоронено 2 трупа. Где захоронили, вы не помните? Ну, ошо отырган бөлүк тап кетейин депчи. Кепинин алып алгам жолдон. Труп забрали. Вот это ваш почерк. Забрали труп какого числа? Непонятно. Ичинде көмүп атканда көргөн эмесмин, союп атканда көргөн эмесмин, эчтекесин билбейм. Бул жерде жок экен, э? Жок. Бул жерде бирөө, бул жерде бир, мына үчөө. Үчөө болот. 5-inde мен эртең менен скрыл айтсам, 6-сы күнү эртең менен даже 1 суткага жетелекте бул көмдүрүп салып атса. Алар көмгөндөн отказ беришкен деп санитарда айтып атат. Негизи бул жакта шарт кандай, жакшыбы? Бир көрөсүңөр, көрүп койсоңуз. Кен отказ кылышканда көмө албай иштеп, колубуздан келбей шартыбыз жок деп. Отказ кылышканда бул санитарлар да айтты, өзү деле айткан. Анан отказыңыз сөз менен болобу же кагаз түрүндө болобу? Негизи кагаз түрүндө жазыш керек. Кана мен кагазымды тапкылап берге. Мен турамын мынакей тапкылап берге. Бул ошо экиси. Жок, азыр жазып бересиң, бербейсиң. Токтотем, көп сүйлөйт экенсиң. Токтоп туруңуз. Бересиз. Кан чергесинде бир маркумду коюш үчүн жер канча сом турат? Базым билбейт экенмин чын. Что благодарил? Получается, вы не брали. Деньги не брали. Да. Бердиңизби? Канча бердиңиз? 2000. Тайып кеткенде мурдакы биздин эме. Сиздер бизге без предупреждения келдиңиздер да. Биз эми жумуш көп билесиздер эми. Маркумду көмүү үчүн мыйзам боюнча кандай иш аткарылат? Биринчи, Биз заявка беребиз. кимге? Ушул видеодон көрсөңүздөр болот, биз ачык коррупциялык ишти ачыкка чыгардык ал жерде. Бизге ушул эмесин заключениясын алып берчи балам. Бербейм деп атат. Азыр бербейм деп койду. Эмнеге? Демек, Кула мырза жергиликтүү калкка акысыз дейт. Туурабы? Эми билбейм мен точно азыр эми билип берейин. Бул жерде отурган кызматкерлердин ар бирине жооп бересизби? Кылган иштерине Вот эми казавечи жооп бересиң да. жооп бересиз. Жок, азыр бизге ушу заключение немесин жазып бергиле. Биз 3 күндөн бери жүрөбүз. Мен сиздин небереңиз мен теңмин. Сиздин эле башыңызга келсечи. Мен деле куртап кетем жүрүп-жүрүпчү. Эмне кылдык энди сиз? Сол жакшы. Кабинетиңиз өтпөдү сиздин? Котурем азыр. Аябай эме видео звезда кылды, YouTube звезда кылдың го сен мени. Биз Алексей, вы привезли, да? Остановили есть? Родственники, да, есть родственники, скоро приедут. Они там... Сейчас я за журналды алып журналды алып алыңызсан да? Хорошо. Ооба, кабинетке өтөлү э азыр. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Азыркы учурда биз кайрадан өткөнкү маркумдун жоголушу боюнча териштүү кылып келгенбиз. Биз башында ушул маегибизде Махабат айым ошол күнү бошо жумушта болуп калгансыз. А бүгүн болсо ушул өзүңүздөргөн Өмүрбек мырза менен жүзмө-жүз көрүштүрүп ушул жерде мурун кайтылган сөздөрүнө бир далил катары ушул эже менен көрүштүрүп сүйлөштүрүүгө келдик. Биз менен бирге болуңуздар. Келиңиз. Махабат айым, келиңиз. Опять приехали. Сейчас скажет. Норму отрывал, когда ты чисто. Ооба. Что это? Ну, интервью давай. Да сколько можно? Одно и то же. Сейчас я справку допишу. Допишите, справочка сейчас. Макул. Бул Махабат айым бул жакка отуруп турсак болобу? Отуруп. Махабат айым сиз бул жакка отуруп туруңуз. Мен для информации көрсөтөйүн. Нет, вы вот покажите журнал. Он говорит, нам заявки не подают, еще что-то. Да, вот у нас есть журнал. Сиз менен иштешпөйдү? Вот, можете. Журнал регистрации трупа для захоронения. Мы все это там указываем. Интервью берүүбү? Анда ушул жактан сүйлөшөлүбү? Официально есть. Анда Махабат айым сиз жактыраак келиңиз дагы. Жакка отуруңуз, Операторду бул жакка өткөрөлү дагы. Сүйлөшөлү. Азыр эми биринчи Махабат айым сүйлөштүрдөн мурун. Өмүрбек мырза, кечирип коюңуз, саламатсыздар. Биздин баягы сериалдын 2-нчи сериясы башталды көрүнөт. Мен да өткөндө негизгисин айтып, что мен кылган ишим эмес бул, өзү жасаган иш деп айтып туруп, калган анын кылып аткан недостаткалары боюнча сүйлөсөм, бул баягы основной сөздү жооп бергенден качты дегендей кылып кээ бирлер комментарий беришиптир. Ошон үчүн түшүндүрүп коеюн дегем да. Мен өткөндө
качкан эмес, мен сиздерге журналдардын баарын көрсөткөн, ошонун туура эмес иштеген иштери боюнча айтып кетейин деп сиздер интервьюлардан мурун айтпадым беле? Мен да ушу СМИни чакырып ушуну көрсөтүп, ушундай киши менен иштешип атам деп далилдеп, ушурекине кантип мындай ордуна койсок деген ой менен эме кылдык эле деген ой менен деп. Анан аны кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп калыптырсыздар эми. Эми ар кимдин өзүнүн жеке пикири конечно. Эми биз жанагы кечеки айткан боюнча мына бизде мондай журнал регистрация трупов на захоронение деген журнал бар. Журнал бар. Мынакей 15 май 2020 жылы башталганда. Шунда мынакей так 24 жылдык боюнча мынакей как раз Жунусов мойда последний турат экен го. Тыбала көрө мына. Көрдүк, мен көрдүм. Жетинчи акырса тур Жунусов. 204 номери менен мына заявка берилген деп турат да, захоронениеге деп. Ошондо намерияныкы деп көрдүңүздөр да. А биз бул журналга түшүрмөйүнчө эме болбойт да. Мына бул ушул эле туруп эмесми? Бүт баары мына 2023 жылдыкы, мынакей 22 жылдыкы, 20 жылдыкы, 21 жылдыкы бар, бу жерде бар. Мына көрдүңүздөрбү? Мына 24 жыл кетип барат, мында дагы списокто бар. Азыр дагы бизде 3 туруп жатат. Азыркы учурда. Азыркы учурда 3 туруп жатат. Мондай сиздер келип эме болгондон кийин биз захоронение кылмакпыз. Азыр мен токтотуп койдум. Токтото тургай депчи бу жерде. Анткени азыр, по-моему, прокуратура, правоохранительный органдар ошол сиздердин материалдар боюнча расследование жүргүзүп атса керек. Анткени кечээ менден данныйларымды алып телефондон сурап алышты да. Анан эме болду. Анан ошон үчүн азыр бизде дагы 3 өлүп баралар эмес, түшөлүк бизде берилип биз Анан мен кечээни ушул иш боюнча тилер сураганда диагноз эмне экен дегенде мен билдим. Журналды карапчы, мен ага чейин баша кызыккан эмесмин. Бул Юсупов боюнчачы Жунусов боюнча. Бул Жунусовду больницага 3-үндө өлгөн экен, больницадан. Бул 3-үндө өлгөн өлүк. Биздин Шадыбеков деген эме бул эме кечирип койсун эми. Ичкиликти жакшы көрөт. 3-ü, 4-ü жатып алып, 5-inde анан вскрытие кылган. 3 күндө бизде холодильник иштебей, август айында мынакей 45 градус ысык болуп аткан, билесиңер, аномальный жара болуп. Ошол убакта холодильник иштебесе, мурдакы могу Кириллов деген орус экөө чогуу коюлду деп атпайбы? Ал уже курттап бүткөн. Уже курттар жерде эме болгон. Бул киши Жусупов Бактыбек уже курттай баштаптыр адагычы. Көргөнбүз да мындай. А бирок мен ага билишкен эмесмин. Анткени мына бул бүт Шадыбектин ошол айдагы август айында Шадыбеков вскрытие кылган, бүт туруптарда ошо Шадыбек исследование кылган. Мен ага билишкен эмесмин. Мен анын заключениелерин берсе окуп эме кылам, а турууна сен бул турупту мындай кыл, сен бул турупту тигиндей кыл деп мен киришкенге мен акым жок. Сен муну мындай жаз, тигиндей жаз деп да турупка мен заключение жазганга, жаздыртканга акым жок, антипчи оңготконго. Анткени ал өзү жооп берет, ар бир тур өзү исследование кылдыбы, кандай экен, эмнеси бар экен, вскрытие кылганда экспертизаны өзү чыгарат, жыйынтыгын өзү чыгарат, өзү жооп берет ошо жыйынтыгына. Мен ошон үчүн мен буларга киргишпейм. Только эме гана биз могу ушул журнал менен мына берде турбайбы, жана для захоронениеге Кирилловка заявка бергенде алар келип алып кетебиз дешкен. Ошо 6 күнүчү. Ошол убакта терде Шадыбек өзү болуп, морточу. Ал боюнча биздин камера турат маңдайында, сиздерге көрсөттүмбү кече? Ооба. Кече келгенде көрсөттүм. Камера турат, ошого деле өзү түшүп турат. Анан ошол жерде жүргөнү өзү көрүп атканычы. Анан жана санитарда айтат, муну менен кошуп, муну дагы алып кеткиле, көмө берсин деп айтты деп. Мага азат этишти, андан кийин алып кеткенден кийин. Экөөнү бирөө эмес, сиз бирөөнү алып кетет могу
Криловду алып кетет деп едиңиз беле, заявка берип дедиңер беле. Тиги Шадыбеков келип экөөнү тең алып кеткенде беркинчисинде берди дегенден. Шадыбеков чечет, ал өзү вскрытие кылган, өзү чечет деп мен ушинтип койдум. Все больше ничего не знаю. Кимиси алып кетти, ким койду, тиги койду. Түшүнүктүү. Анда суроо көтөрөйүн. Махабат айым. Сиз саламатсызбы дагы бир жолу? Саламатчылык. Өбүрөк мырзаны тааныйсыз, Көргөм, ооба, келгем. Канча жол келдиңиз? Мен 6-сы күнү келгем. Жок, 6-сы эмес, 7-си күнү келдим. Мен өлүктү алып кетем деп эртең келгенде. Келгем, киргем. Тияктан моргтон жок дегенден кийин ким көмүптүр деген Рахматов Өмүрбек деп бир бала айткан. Баланы таанысызбы, тааныбайсызбы? Жок, мындай артынан кирип баратканын көргөм. Биз баратканда кирип бараткан. Мындай орто жаш эле жана болчу артынан көрүнгөндө. Анан кайра чыгып эле бул байке артынан лазым мен өлүк таап кеткенин келипсиң, паспорту гана дели, мына таап келдим мен, бир күндө таап келдим деди. Мен келем деп кетпедим байке десем, ооба деди, мен ошон үчүн мен жана кылдым деди. Анан кийин кирди да бул байке чыгып алып эле өлүк жок деп калды. Деди мен шок болуп эле кандайча деп калдым. Кече 5-inde эле союлуп атса кандайча жок болуп калат бир күндө. Десем, мына бул бала айтты деди, Рахматов деди. Мен түз эле мындай шоковый состояниеде бияка келдик дедик. Мен күйөөм бар болчу алдында. Жанагы байке айтып атпайбы, жанагы Рустам бар болчу. Келдик байкеге кирсем, ким туралуу деди. Деди эле Жунусов Бакыт туралуу деди. Десем эле бул байке резко айтты. Иниңди көм салдык деди, курттап кетиптир деди. Деди эле аны уккандай мен алып кеткен аскенсип курттаган укканда шок болуп туруп калдым да бул байке мени эмне тиги алып кетем десең мен балдарга айтып кастыртып көмдүрүп салам деди. Анан шок болуп турдум да анан кийин ойлонуп отуруп калсам телефонун чыштап кетти деди. Мына ачык сөз, телефон номеримди бердим. Жазып бердим. Эшикке чыккандан күйөөм урушtu. Эмнеге бересиң телефонду деди. Деди мен айттым, мен өзүм жана кылбай жатып берип салыпмын дедим. Чын дедим, мен бир тууган деген бир тууган экен дедим. Кандай акыбалда турам азыр билбейм дедим. Үйгө бардым, үйгө барып, берден чыгып үйгө түз эле кетип, бир туугандарга айтайын деп кетип барат эле ойма келди. Эмнеге мен ушинтип кете беришим керек? Мен тергөөчүгө барам дедим. Чыгып эле бул байкеге айттым, байке мен билбей атам, эмне кылам эми дедим мен. Десем, анда өзүң бил деди. Мен айттым, анда тергөөчүгө барам десем, бул байке айтты, бар өзүң билгениңди кыл деп койду. Барып тергөөчүгө жаздым. Биринчи тергөөчүгө мен мына Кудай үстүндө турат, калп айтпайм да. Мен деле Кудайдын жараткан пендесимин да. Камалов Рустам деген келдим тергөөчүгө. Кирсем, местный заявлениеңизди принимать етпейм деди. Неге? Неге дедим. Десем, жок деди. Начальникке кириңиз деди. Начальникке кирсем, сары бала экен, фамилиясын айтты, эстей албай калдым. Ак көнүк сары здоровый бала экен, кирсем эле эмне туралы деди. Жунусов десем, мен жеткинче менин инимдин жанагысы уже жетиптир аяккачы. Таң калдым мен. Ошо кишиге кирсем эле, эмне кастыртып берем деген турбайбы, алып кете бер деп кыйкырып салды. Анан мен айттым, неге мен кете беришим керек, сен кыйкырсаң эле десем, барып көмүп койду, анын неси бар экен деди. Мен жок дедим. Жок десем, анда заявление жазам десең, бар кир деп анан Руслан Камаловка чалды. Принимать етти, анан кийин принимать етти. Ага чейин тергөөчү принимать эткен жок. Бирок себебин айткан жок, эмне себептен принимать этпей койду? Калган болгон. Себебин айткан жок. Начальник жанагы начальникке чейин кирдим. Начальник кыйкырып салды. Андан чыктым. Жаздым. Жазып андан сурадым, мен канча күндө карап бере аласыңар мага дедим. Мен деле дедим, мен жалгыз бир шаарда жалгыз болгону менен дедим. Теди жалап атты дедим. Толгон токойду. Атасын бир туугандар бир турат болот. Азыр ызылдап турушат мына кече YouTube'да көргөндөн бери. Тайжемде турат ызылдап. Жакшы, рахмат. Эми Өмүрбек мырза, бир суроо. Биз кечки чыгарылышта экөөбүз маектешкенбиз. Моргтон чыгып барат айткансыз, ушул маркумдун туугандары өздөрү отказын жазып берген. Жазып бергенде айткан, отказной бериштир деп айткан. Отказной бериштир дедиңиз. Анан отказной сөз менен болобу же кагаз түрүндө болобу? Негизи кагаз түрүндө жазыш керек. Буларчы бирок айтып атпайм, бул сөйөк мен вскрытие кылган жокмун да, мен текшерген жокмун. Муну Шадыбек жооп берет муну бармачы. Просто Шадыбек өзү берди да, өзү бергенден кийин мен өзү билет деп мен деле мен вообще буга кириши жокмун. Жүктөп алып кеткенде көргөн жокмун, көмгөндө көргөн жокмун, бергенде көргөн жокмун, вскрытие кылганды көргөн жокмун да. Туурабы? Анан мен бул сөйөккө өзү жооп берет. Алла өзү баягы
кылыкты кылып коюп эле 180 градуска бирөөгө отправление кылып койгондо жакшы жүрөт бул. Стрелканы переводить эткендечи. Бул жерде ошондой болуп атат да. Бу жерде негизи мына үчүндө өлгөн өлүктү 3 күн, 2 күн сойбой, 3-чү күнү союп мынакей чиритиди. 3 күндө адам чирийт. 3 күн ысыкта жана 45 градуста жатканда. Ошол 45 градуста отпайсызбы? Холодильник иштебей калган. Ошол момент канча убакыт иштебей калды эле холодильник? Андан мурун да иштеп аткан, 1,5-2 ай болуп калган уже. 2 ай болуп калган. Иштебей турган. Негизи бул холодильник 2 ай иштебей туруп калуусу ким жооп берет буга? Бул больницанын немесинде, балансасында да. Ошол больница жасап берди. Биз ага айттык. Негизи ошол больницада холодильниктин иштегенине бул патронатым өзү. Больницаныкы. Ушул жооп бермек. Бул азыр мурдатан бери бизде айтып силер чыгып тургула, силер арендаторсуңар. Мен бу жерде хозяйин деп жүргөн мына ушу Шадыбеков мордуку деп. Эми ал келип бул больницага главврачка кирип холодильник иштебей атат деп айткан жокпу. Мен бирөөнүн неме айта албайм, күнөөсүн көтөрө албайм. Кубат мырза, сиздин колуңузда иштейт. Биз мен де как судебный эксперт. Сиздин колуңузда. Как патронатам больницага карайт. Больницага карайт. Өзүнчө турбайбы? Бирок башка служба. Ушул маркум боюнча Кубат мырза да ошо бул шалактылыкка киреби? Кубат мырзаныкыбы? Жөнүндө холодильник иштебей калганыбы? Иштебей калган эмес, ушинтип айттырып көмүп салган. Эмнеге кирет? Конечно, шалактылыкка кирет. Бул үчүн сиз жооп бере аласыз, жооп бере албайсыз? Мен жооп бербейм буга. Как заведующий катары ушул жерде? Ар бир маркумга жооп бересизби негизи сиз? Жок, мен эми мындай жооп берем да, эмне кылдың, заключениесин алып келип туура жазса, туура эмес жазса, мен текшерип туруп, аны кол коюп печать басам, печать менде болот. Мен мунун туруптун вскрытиясын кылганына, ишин жасаганына, заключениесинин качествосуна карап печать басып мен ошого жооп берем. Туура вскрытие кылыптыр, заключение туура жазылыптыр деп. Аны бул кандай действие кылды, кимге берди, кандай көмдүрдү, эми бул өзү жооп берет да трубкачы. Анткени свидетельство о смертини өзү жазып бериш керек. Мында свидетельство о смерти эмгичи булар өлгөндүгү тууралуу справка ала элек колуңарга, туурабы? Ала элек мына. Мен да гана түшүндүм. Ала элек. Эми мындай суроо. Бул маркумга өлүк жок деп сизге заведующий катары сизге келиптир. Булай Махмат айымча. Жок деп келди. Ошону айтайын, Сиз буга кандай чара көрүп бердиңиз? Заведующий катары. Заведующий жок, ошо заведующий катары. Мага тигилер айтып, жанагы бир Кириллов дегенден сөөгүн азыр алып кеткен атышат деп бул чирип куртап кетти дегенде ошол киши дагы основной көп куртушунда эле да. Анан бул уже куртап бараткан. Уже көгөрүп, уже бүт баары эти өзгөрүлүп бараткан да. Анан анда көмдүрүп жатты, теги Шадыбеков алып кетти деп мага уже эме айтышкан. Балдарчы, биз көмдүрдүк, алып кетти, эртең менен 8:30 алып кетти деп айтышты теги санитарларчы. Анан хорошо, эми уруксат берсе Шадыбек. А дегенде мага звонить этишкен. Ушинтип алып кеткен да деп. Шадыбеков барбы? Шадыбектен сураса, Шадыбектин уруксатын менен эткел, ал ошол вскрытие кылган, ошол жооп берет десем, мына өзү бере туруп, ама бере бергиле деп айтты, көмчүсүн деп айтты деди. Санитарчы. Укугу жок. Кубат мырзанын укугу бар жокпу? Бар, эмнеге? Наоборот, ошонун укугу. Көмөргүлөр Кубат мырзанын укугу. Уруксат берип атат да. Закон боюнча, правила боюнча. Өзү жооп бере турган өлүк да. Эксгумация болсо да, эмне болсо да өзү жооп бере турган өлүк, өзү жооп берет ал. Ал бизге да келип айтса болмок, мында ушинтип туугандары албайм деди. Эме заявка берип койгулачы деп айтса да болмок да. Антип айткан жок, сөөгүдү жанагы орустун сөөгүн алып кетип баратканда, ошондон пайдаланды. Эми буда курттап да канча жерге алып калбасын деп, алып кете берсин деп айттым дегендей кылыптыр да, тигилерге алып кете берсин деп. Анан эртеси күнү 7-си күнү келдиңиздер, сиздер. 7-си күнү келди булар. Аны 6-сы күнү алып кеткен да, сөөгүдү уже 3-ү, 4-ү, 5-и, 6-сы 4 күндөн алып кетти да. Мен баягы сиздерге тиги нормативный акттан окутпадымбы? 3 күн эгерде известный болсо, белгилүү болсо, туугандары бар болсо, 3 күндөн ашык кармабайсыз. Итак эле куттап бараткан эмени коюнда. Түшүнүктүү. Анан алар айткан, Кубат өзү дагы айткан. Муна эч ким албайт экен, туугандары отказ кылды. Сиздер айткан турбайсыздар. Айткансызбы, айтканыбыз, отказ кылып. Айткан эмесмин. Жок мен. Мен билбейм, мен уккан эмесмин. Мен эми укканымды жатпаймынбы? Мэрияга кантип сүйлөшсөк болот, биз койгонго шартыбыз жок. Мэрия көмүп берсе жакшы болот эле, биз албайбыз деп айтты деп санитар да айтты. Ошо санитардан деле кайра сурасаңар болот. Мен
ошолордун айтканын айтып атам, мен өзүм кулагым уккан. Мен өзүм бул ишин ага чейин көргөн эмесмин, туурабы? Сиз менен мен көрүшкөн. Келгенде көрдүм. Бери жетисинде келгенде гана көрдүм мен. Жолдошуңуз менен жана Рустам деген бала менен келдиңиз, ошондо көрдүм. Тергөөчү менен. Жок, тергөөчү эмес. Ритуальный услугада иштейт, жана көмгөн жерде иштейт. Ал Лида эжекен? Жок, башка. Бул жерде эки ритуальный услуг бар, ошонун бирөөсүнүкү. Бул кишилердин айылдан бош керек, Туздан, силердин айылдан бош керек. Ошо бир айылдан аларчы. Азыр ошону менен келди, бул иши жолдошу болуп ушу үчөө келди, анан ушундай болуп деги биз ушуга келдик эле дегенде, аны кече көңүп койдук деп атпайды беле деп кандай. Кече көңүп койдук деп атпады беле деп мен айттым сизге. Кече көңүп кошту эле аны алып кеткен, көмгөн кечегини. Десем эле, биз кайра алалы дебедик беле да. Мен бул иши айттым. Сиздер эмне аны отказ кылып коюп анан кайра ушунча күн жүрүп аласыңар? Тиги курттап кетпедиби? Көңүп койсо эми алып кете турган болсоңар, анда мен жардам берейин дедим, анда мен кастырып берейин дедим, туурабы? Кастыртып берем деп. Сиз бирок байке ошолдо калп айтып атасыз. Мына, Кудайдын үстүндө туруңуз, чоң эле улуу эле киши экенсиз. Бетиңизге айтайын. Сиз мага келгенде эле киргенде эле кимге келдиң эле Жунусов бакыт тууралуу десем, иниңди курттап кетти, көмүп салдым дедиңер. Байке. Мен салдым деп айта албайм. Курттап кетти деди. Курту жерге күйүлүп калды дедиңер. Туура. Азыр айтып атасыңар, эми курттап баштаптыр деп атасыңар. Байке 200 болбогула андай. Курттагандай болсо курттап атат. Мындай бизде араң жашаган эптеп окуткан. Менчи өлсөм да мен бир тууганымчы жерге түштөр көмүп алам, бир ай жатса да алып кетет болчумун мен. Канабыңыз 2 ай болду. Сенин акыбалыңа көмүп албай жүрөм менчи. Өлүгүн таба албай. Мен де эмне шадыяттан турбайсың анда? Ошо таап. Уялбай кече 204-чү безгер кана мен видеону көрдүм. Кана видеодан 204 жок. Шадыяттан сураганда, көмгөндөрдөн сура, менден сурабам. Мен аярда калсам, орустун өлүгү чыкса мен эмне кылам мен? Негизи ошондо айтыңыз. Аны каза албайбыз да азыр. Тергөөчүгө бар, мен жүрүп элем, мен тергөөчүгө. Макалтай, бир аз эмоция берилип атат, түшүнүп туралы. Эми сиз кечээки берүүбүздө айткансыз, булар туугандар өздөрү айтканыңыздан жазыптыр депчи? Жазыптыр деген жокмун, отказ көмүп албайбыз деп айтыптыр. Сизге ким айтты ошону? Санитар айтты. Санитар айтты. Шадыбек айтты, буларды көмгөнгө алдары келбейт экен, көмүп албайт экен булар деди. Деп айтты деди. Анан тиги кайра келип жана көмүптү орусту алып кетип атканда бирөө деле болчу да, зайык айтып атпайм. Анан экинчисин бул өзү келип туруп, мында бергиле, бул да курттап бараттыр, бергиле деп айтты деп тиги санитар айтты. Анан биз салып бердик дейт. Салып берсеңер, өзү уруксат берсе, мейли анда алып кете берсин деп койгон. Анан булар келгенде мен ошону айттым да, бакчылар көмүп албаса шарты жок болуп ошо жана мэриядан сурап, муниципальный өзүлөр көмүп береби деп сурап атса, анан кайра кастырып алганга да акча алат да, бирөөлөр бекер каспайт да. Анан мен кастыртып берейин деген оюмду ошону айтсам, булар уже стрелканы түйөккө кошулуп алып туруп, полный мага переводить этип коюштур да. Бул жерде мен эч кандай эмем жок, мен аны берген да жокмун, көмгөн да жокмун, мобиласына басып барган да жокмун, мен аяка барганга да эмем болбойт, эмнеге кереги бар? Мен аны биз только эле мына канча өлүктү кетиребиз, көндүргөнү. Ооба, жазып коебуз. Только жазып эле коебуз, колдурушкан. Башка кызматтар башка. Махабат маркумду кааласаңар каза алып чыгып берем деп айтканбы? Айткан. Сиз айткансыз, Айткам. Казды алып чыгып бере аласызбы азыр? Жок, мен ошондо айттым, азыр мен кайра күнөөлүү болуп калган атпаймынбы? Сен мына көрдүңбү, күнөөм бар үчүн кастырып бердим деп. Жакшылык кылып мен кастырып берейин дегем, ошондочу көмгөндөргө кой. Булар алып кетесиз деп, буга акча кимиси төлөйт деген, төлөгөн эми биз менен иштешип атасыңар, ошол болсун, эме кылып койгулачы, касып берип койгулачы деп сурангам мен. Бул кишилердин көзүнчө сурангам ушул жерде отурганда. Анан мейли анда биз жиберели балдарды, качан алышат экен деди. Ошо аларды айтып койгула деп мен бул кишинин телефонун алып калдым. Силер айткыла, мен кастыртып берейин депчи. Ошентип туруп чыгып, анан тиги мокчака булар чыгып кетишти, анан аркасынан барып, качан келе турган болдуңар, эми тигинде мындай деп айтайын десем эле, булар тиги Рустамдын машинесине отуруп атсыңар, мындай мен болгонун айтып атам мен. Булар Рустамдын машинесине отуруп атыр, Рустам токто десем эле, кылгылыкты кылдыңбы, эми өзүң жооп бересиң деп турат, такыр токтобой кеп тутпай айдап алып кетип калганда эле, булар мага стрелканы мага которгон турбайбы, мен көмдү кылган аткан турбайбы. Кой анда өзүң менен өзү кетсин болду деп мен унчукпаган тиги эмелерге жанагы казып бересиз дегендерге мен айттым, атпай акайсы айни стрелканы мене перевели депчи. Всё. Түшүнүктүү. Бул жерде заведующий сиз экенсиз. Бул жерде отурган кызматкерлердин ар бирине жооп бересизби? Кылган иштерине? Ооба, эми заведующий жооп бересиң да. Жооп бересиз. Анда бул маркум боюнча 204 номердеги кандай иш чара көрдүңүз? Кандай
мындай балким Кубат мырзадан сурадыңыз, заключение каякта, балким кагаздардан сурадыңыз, кимге алып барып, ким көмдү сурап. Туура эле суроо. Бул киши менен мен тил табыша албайм. Бул киши мага келген, мен биринчи учерге заведующий болуп, мына приказым мен бүгүн алдым. 2 октябрь 23-жылы келген экенмин бу жергечи. Ошо 2 октябрда бу жерге отургандан баштап, мына ушул күнгө чейин мен киргенде эле айтты бул. Эми өмүрбөк экөөбүз иштешкен атабыз, сен мага приказ бербе. Сен бул заключение мындай жазып коюп турсуң деп айтпа. Бирөөлөр келсе, муну кылып койчу деп айтпа. Чыгып, одним словом, сен мага приказ бербе деди. Мен айттым, анда сен жакшы эле иштей бер. Макул, мен муну билем да, анткени бул 13 жыл иштебей эч ким алган эмес, мен жумуштан мурун ушундай поведениеси менен жумуштан кеткен. Бирден начальник жумушка албай койгон мончо. Анетте бияка дагы чынын айтсам, мен жардам бергем, орношкончу. Коем экөөбүз аксакалбыз, экөөбүз үй бүлө менен катышып жүргөнбүз. Элге эле жалпы эме айтайынчы. Түшүнбөктөрмүн, көрсө мен өзүмдүн башыма өзүм балта чаап турмун да. Мондай кылдыртып, арыстантып, кайра мен аркама 40-50 арыз жазды, бирок не обоснованный жасады бул бүтлечи. Бул иштин үстүнөн ушу туура эмес арыз жазгандары үчүн мына азыр тергөөдөн требование алды. 5 уголовные дела. Аларды мурунку чыгарылышта көрдүк. Жок, эми айтып атпайм. Анан Кубат мырза менен кандай Кубат мырза кандай чара көрдүңүз? Жок, ошону айтайын деп атпаймынбы. Мен ушинтип айтканда, ушул баштан келгенде эле мага эчтеке сурабас, сүйлөбө дейт. Анан кийин туура эмес заключениелерди жасап атса, которасыздарбы сиз ошондой эле. Туура эмес иштерди жасап, туура эмес заключениелерди берип атса, выводдарын туура эмес жасап атса, муну туура эмес жасап атасың деп мен айтам да, майла жок айтам да, анткени печатты мен коем. Ал печатыма мен өзүм жооп берем. Анан мен ошол печатты басып койсом айтат да, сен эмне текшербей туруп койсуң, бул кандай акың бар деп мен да суралам да анда. Ошон үчүн мен эметпей, тиги замечание кылып, анан тиешелүү биздин вышестоящий республикалык эксперттин директоруна Сүйүн Жолотаевичка мен кат жазгансыз. Кат берде 20-30 кат бар. Мен кече башын элемесем бул ушул случайдан кийин рапорт жазылды деппи. Муну койсо 23-жылдан баштап эле рапорт жазылды. Не, покажите рапорт где самостоятельно. Жок, ал макул бар экен. Эми мындай. Жок, ошо. Демек сиз буга аралашпашыңыз керек, бунун Кубат мырзанын. Мен аралашып айтып, ошол жерге жаман көрүнүп атсам, бул ар кандай жесттерди көрсөтөт. Эми мен аны көрсөтө албайм деп атпайм. Сөздөрдү айтат, ушунчалык нецензурный сөздөрдү айтат. Анан экөөбүз бири-бирибизге айтышып деле жанагы комментарийде жазгандай кайым айтышып дагы жаман аялдарды айда болдук. Анан акыры мен өзүмдү өзүм сыйлап коюшка теңелбейинчи деп мен азыр ошо менен самымдашпайм дагы, сүйлөбөйм дагы. Эми мен мындан требовать эткенде дагы буга чара колдонгондо да пайда жок. Мен чара колдонуп береби деп мындайки ушуну азыр сиздер барабыз деп атпайсыңарбы республикага. Начальниктен де биздин директордон Сүйүн Жолотаевичтен, Касымовдон да сураңыз. Мен канча жолу рапорт жазып, канча жолу акт жазып кирдим, мынакей чара колдонуп бериңиз. Жумушка чыкпай калган прогулдары да бар, 4 күндөн чыкпай калгандар бар. Жумушка келбей күндөрүн, калган күндөрүн, мас болуп жатып алган күндөрүн баарын мен жазып туруп рапорт жазып бергем. Мына ушул күнгө чейин мен чара көрдүм жок. Алар чара колдоно албаган, мен кантип чара колдоном? Мына ушул жерге келип текшерди. Ошон менин акт жазган актларымдын негизинде өзлөрүнүн правкомдун председатели, биздин директорубуз дагы член метод деп коет бизде. Ошолор болуп келип, бу жерден карап туруп, көзүнчө мына ушул жерден кыйкырып дагы ушу жест менен сөгүп, мени сөгүп атты. Мен дагы учкан жокмун ушул жерден. Мынакей алар аудиого жаздырып алган, алардын аудиосун уктсаңар болот, жаздырып кетишкен ушул жерден ушуну кылган кылыктарын, жорттарын угуп алып турупчу. Болду, биз эчтеке кыла албайт экенбиз, эмне кылалы деп коюп кайра кетип калышты. Мыйзам боюнча сүйлөшөлү да. Сиз өзүңүз ушул жерде заявитель катары айтсаңыз, маркумду көмүү үчүн мыйзам боюнча кандай иш аткарылат? Биринчи, биз заявка беребиз. Кимге? Жана могу мэриядагы аялгачы, могу биз ритуальный услугдагычы Лидия деген. Лидияга биринчи бересиздерби же мэрияга бересиздерби? Жок, биз мэрия менен башка сүйлөшпөйбүз. Анын өзүнүн мэрия менен договору бар, контрагы бар, ал өзү чечише алат. Биз только жанагы мыйзам боюнча ошондой. Похоронный бюрого. Биз мыйзамы кандай, биз постоянно ошондой мындай иш кылып Бишкекте деле ошондой ошо жака бересиң, бүттү өздөрү алып кетишет. Келип туруп эле алар машинага жүктөп кетеби, тракторго жүктөп кетеби, биз аларга киришпейбиз. Чыгып сөөктү алып кетишет аларчы, биз заявка эле берип койбос болду. Түшүнүктүү. Эми баягы көрүүчүлөрдүн арасынан ушундай таң калыштуу жазгандар болуп атат. Окудум мен деле аларды.
Адам бир күндө кантип куруктап кетсин деген суроолор болот. Туура. Бир күн жаттыр моргто. Жок, бир күн жаткан жок. Бул 3 күн, 4-чү күнү вскрытие болот. Бул 3-үндө өлгөн, айтып атпаймынбы? 3-үндө өлсө, 5-inde вскрытие болгон экен. 3-ü жатты, 4-ü жатты, 5-и келип турган вскрытие кылды. Төртү воскресенье болчу. Моргко качан түшкөн? Моргко экиси түнкү саат кечки 9-да алып келгем скорый менен. Скорый менен моргко алып келген экисинде. Ушул жерден скорый чыкырткам, жаш бала болчу. Ал келат эле мага айткан, эжеке жолдошум алдында отурган шофёрдун. Мен артында ушу инимдин жанында отургам, анан эжеке тяжелый иниңер, түз реанимацияга деди. Мен реанимацияга келдим. Келип памперс-самперсти алып бердим, жолдошум экөөбүз кеттик. Анан мен айттым, эми жана больницада жатканда эле мен башыма келбесе билбейм да, мен күндө келип турсам болобу дедим. Десем, эжеке бул тамак жебегенден кийин иштейт экенбиз. Анан кийин тамак жей албайт бул азыр, жөн эле жатат деди. Анан 3 күнү мен 2 күнү, 3 күн воскресенье жумушта болуп калдым. Келсем, жумуштан чыгып эле. Татаркага окшош бир аял, күйөө иним экөөбүз келдик, бир туугандарыбыз инимди ээрчитип алдым, жүрчей, ушундай болуп калыптыр, барып келели десем, келсе ал айтты, каза болуп калды. Бүгүн воскресенье моргко өткөзө албайбыз деди. Эртең понедельник саат 9. Демек 3 күнү келип түшкөн. Туура эле 3 күнү келиптир. 4-ü, 3-ü, 4-ü, 5 вскрытие болгон. 5-3 күн жатып атпайбы? 6 күнү көмүлгөн, 4 күн жаттыр да. 4 күндө куртап кетиш ыктымалдуу бар. 4 күн эмес, 1 күндө эле курттайт. Чымын деген ушундай болсо, тердей так курттаган жанагы өлүк Кирилловдун өлүгү дагы ошо экөө жанашыр жатат. Бир 2 стол сиздер көрбөдүңүздөр киргенде, 2 стол, бирөө бир столдо, бирөө бир столдо жатат да. Уже тиги конгон ошол жердеги көк чымындар уже тигиге конуп уже курттап калган адагы. Айла жок жерде. Эми ал жерде эме да жаныбарлар ит коюлган жок да ал жакачы. Анан ошо чымын-сымынга баягы курташ үчүн эме колдоносуздарбы санитар жактан? Баары таап аткен чымын деген любой тештен кирет экен, курттайт экен. Аябай биз тапканда, жапканда эмес, адам кирет, чыгат кайра, баары кирип кетет экен, баары куртатат экен. Сизден акыркы суроо болсун. Өзүңүздүн кеңешиңизди берип коңуз бул айымга. Эми маркумду биз азыр кандай тапсак болот? Маркумду ошо барып эле жанагы жана Лидия Яковлевнага барсаңар, ошолор көмгөн да. Бирок алар билеби, 204 кайсы жерде көмүлгөн? Жок, ошолор билиш керек. Биз ошого номер менен бир мына 202 деп, андан 204 деп аларга берилген, номерлар берилген да. Алар ошолор кайсы жерде билишет. Анан жана ким айтып атпайбы, бирөөсү айтты го жана бөтөлкөгө номерин салып коет. Мен алар билбейт экен, андай алардын андай кандай процедуралары бар, кандай көмөт, мен ага килишпейм да, кызыкпайм дагы мен ага. Иштегениңиз канча жыл болду, Өмүрбек мырза? Меники 42 жыл болду. Маркум кандай көмүлөт процедурасын билбейсиз? Жок, мен номер коюлат, бул жака номер жөнөтөсүздөр. Биз өзүбүздүн саяктабыз деле беребиз, болду да, биздин функция ошол. Биз көмгөнгө аралашканда эмесек, мына ушинтип сурап жүрө бермейбиз анда. Мен андайга эмне керек, мен мына мойерге көмгүлө, анан берден алгыла деп мен аяка барбайм. Эмне керек? Ушул моргтогу холодильник боюнча ушул больница жооп берет дедиңиз, Эми булардын балансасында буларга биз айтабыз дагы эле эмебиз не тендер менен эметиш керек, тендерди күтүш керек дейт. Тендерди күтүп отуруп берсең бир жылдап да болбойт. Ам биз деп жана инвесторлордон таап, могу жана ритуальный услугтардан силер эме кылып атпайсыңар, бияктан өлүк алып атпайсыңар, ошолор курттап кетпесин, жардам бергилечи деп баягы күнү ошондун алдында Новопокровкан кылан сурап, булардан сурап 9000 чогултуп алышкан экен, балдарчы алып келип беришкен экен. 9000 тиги Шатыбеков алып тургандан кийин кайра. Балдар чогултуп беришкен. Кайсы балдар? Жок, Новопокровкан Сашка деген орус бала берген. Хадимегеңерди оңдаткыла депчи, жанагы. Алар ким болот сиздерге ошондо? Булар өлүктү обслуживать этет дейм, жанагы похоронный бир. Ошолор иштегендерге. Алып кетип атканда аларда туугандарына жаман көрүнбөш керек да. Куртатып алып барат тигиби. Эми силердин эле интерес деп эми аларды ошентип тартасың деп оңдотуп беришкен хадимекти депчи. Анан ошолор берген, ошону мына жана кимге биздин кече азыр эле сиздер жолуктуңар го, жана орус кемпирчи Валентина Ивановна. Ошого берсе, андан Шадыбек келе мен оңдот. Мен берем халал ишик келгенде алып туруп, халал ишик келгенде кел акчаны десе бербем, бар билген кылып алгыла деп айтты. Ушул канча жакшы болсун. Мынакей эми берейин деген акчаны беритпей, оңдотойн деген халадникти оңдотпой койгон. Бул өтө эле кыянатчылык да. Анан мынакей бирөөнү эле көрсөтүп коеюнчу. Кече сиздер мени эме кылбай койгоңар. Ушу жумуш боюнча көрсөтөйүнчү. 25-го да, я не могу найти здесь сейчас. Эштеке мына могу мына Мореки 16 июльда
вскрытие болгон, изилденген өлүк да. Мына 16 июлда. Мынакей. Кийим алды, каяка койду, кайсы киши көмдү, справканы ким алды, мына белгисиз мынакей актай турат мына. Шадыбековдуку. Ошол эле жумуш. Түшүнүктүү. Эми тергөөчүлөр карап текшеришет. Өбүрөк мырза ырашып билдиребиз сизге. Чоң рахмат. Биз эми сиз маркумду ким каяка койгонун билбейт экенсиз. Мен билбейм. Заведующий катары сизге биринчи эле сизге келген, башка кимге кайрылмады. Сиздерден чыккан. Туура. Мен ошол үчүн айттым да, эгерде эметсем мен кастыртып берейин, эми аларга ызат этип, колуман келген жардам берейин деген гана бул кишилерге мен айттым. Атак мен көңүп койдум, мен көңүп келдим деген сөз болгон эмес бу жерде. Сиз Илида эмди тааныйсызбы? Кимди? Илида. Тааныйсызбы? Ошодон сурап бере аласызбы? Чалып 204-тү таап бере аласыңарбы деп. Эми биз тааныбайбыз. Жок, өзүлөрү эле барсын, эми мен азыр зантет айтып берейин. Зантет айттыңыз. 204-ч номердеги маркум туруп кайсы жакта турат? Азыр айтабыз. Азыр зантет. Мен алар немесине алып кетем деп атат. Келишпейм, азыр алып кетсе, пожалуйста. Ошондон жардам берип коңуз. Хорошо, азыр мен айтайын. Голосовойго коюн, Лидия Яковлевна, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Лидия Яковлевна, вот который вот захоранивали же двоих, русского и кыргыза, который вот сейчас вот... Да, вчера мне звонили. Вчера звонили вам? Вот по этому поводу сейчас вот родственники с этими приехали сюда, спрашивают, сегодня хотели забрать, говорят, вы можете показать место, где захоронены? Да, без проблем. Ну, я-то на работе, а там этого если они приедут за ним, он покажет. Хорошо. Ну, лучше всего вы сами подъехали, вы показали бы вместе с этим товарищем, которого захоранивали. Но я же не знаю, я же не присутствовал там, правильно? Нет, пускай они в бюро к нам приедут и оттуда заберут его. Я просто не могу, мы сегодня последний день переезжаем с города. Мы сейчас грузимся, я не могу просто выехать. Ну ладно, Лидия, спасибо. Завтра могу. Или же пускай подъедут сейчас сюда. Направьте туда. А я Люду предупрежу, она вызовет этого Урмата. Они вчера тоже с милицией звонили. Он покажет без проблем. Ладно, я сейчас к вам отправлю тогда. Хорошо, ладно, все. Спасибо вам большое. Можете телефон мой дать. Пожалуйста. Все, телефон сами подскажите им вот на это. Они записывают. 0550 71 91 73. Все, спасибо. Лидия Яковлевна. Спасибо, Лидия Яковлевна. Я позвоню. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Чоң жигит, мен бул байке суроо берсем болобу? Болот. Байке ушул жерде иштеп атасыз, атам менен тең киши экенсиз. Мен сиздин небереңиз, мен теңмин. Сиздин эле башыңызга келсечи, мен деле куртап кетем жүрүп-жүрүпчү. Эмне кылдык энди сен? Мен кандай кылышым керек? Жок, неге мен прокуратурага барсам, сиздин сөзүңүздү сүйлөп атат? Жок, ала туурасына сүйлөп аткеле камерага тартылган бүт бар. Начальникке кирсем, мен розага жетеликте кирсем эле айтып атат, сага көмүп берем деген турбай, рахмат атам. Мен жетелекте, мен оозуман эч нерсе чыга электе. Билбейм, мен алардын жандары мен жок белем. Менчи ошо иним ден соолгучу. Мен келгенде ошо татарка эмне болду десем, ошолор менен чогуу көрдүңүзбү? Мен ошо жерде бар элем. Жүрөгү токтоп калды деди. 3 күнү келсемчи, жактан сурасам, эмне болду десем, жүрөгү токтоп, жок мозга деди. Калган жеричи ден соолугу значит нормально экен. Мен инимди кастыртып, ошо ден соолугу кандай болсо мага бересиңер ошентип. Жайбасы бөлөк. Мен диагноз бердим, токсические действия алкоголя дейт, бул аракты аябай ичкен киши экен, отек мозга болуп, ошондон өлгөн адам экен, диагноз ошондой коюлуптур. Анан эми сиз жана айтып аткан, мен прокуратурада сиздин жаныңызда болгон жокмун да. Алар менен чогуу жүргөнүн көрдүңүзбү? Чогуу жүргөзөсүзчү, эмнеге адамчы подозрительный мен эмесчи, аны ит деле ой келет, байке. Жок. Айтпаңыздар дейді, не сіздің сөз сөйлеп жатыр. Алар закондың негізінде, закондың тілімен сөйлеп жатыр. Жоқ, мен ызылдап чырқырап жүрем, мен біреусі принимать етіп қойсам. Садвектен сұрамыз ошоны бар. Мақұл, чоң рахмат берем мырза. Чоң рахмат, Мақатай. Елеңіз. О, қаймат ішті бар. Чоң рахмат. Мен кеше өлеңде айтып отырсыз, отказ бергенде қана мен қағазымды тап қыламын жерге.
Мен турамын мынакей тап кыласың берген. Садыбек айтмас yani. Siz айтасыз, мен сізден озуңуздан siz табасыз ушул отказ кагазымды. Мында чечиş atпай. Чечебиз өзүкө, биз алып койгонбуз. Эчтен да билишилер. Сен айткандан алган. Мен ошону алгандан алкыштанбайм, отказ кагаз. Экисинен бери албай жүргөндөр бар мынакей. Ушундай да. Хорошо, макул. Макул атайын болду, өзүңүз кармаңыз, жүрүңүз эчке. Чоң рахмат, Өрбек мырза. Жүрүңүз. Саламатсыздарбы? Экисинен бери ким заключение алды электер барбы? Экисинен бери ким? Мына могу силер. Сиздерби? Эмне себептен? Эмне себептен экисинен бери алды элексиздер? Биз кошулдук могу. Выписан деп жазылды белем. Выписан деп жазып берсе, кол коюп берем деди жана Шадиев байке, Шадыбеков. Бияктан эметип берсе. Ошон үчүн алып келдик деп силерге муну. Бербей атат. Экиси күнү каза болгонбу бул жакта? Үчүндө каза болгон. Тиги байке жазып берем деп атат. Бул кишилер кол коюп коюш керек экен. Ким кайсы Өмүрбек мырзалар кол коюп коюш керек? Жок, мен эмне коем? Бул патанатамиски. Бияктан выписан деген кол коюп берселер болду, бизге тиет экен. Ошол справканы ала албай канча күн өмүр жүрөбүз биз. Жок, кандай болбойт. Аз тиги байке кетти бияка. Бул патанатам. Бул мына бул патанатамиски эме патанатам болуп бул жерде жана патанатам болуп иштеп, ушундай кемчиликтер үчүн мына үстүнөн иш козголуп подследственный болуп жүрбөй азыр иштен айдалды ошон үчүнчү. Мен бул ишиге түшүндүрүп айткам кечээ. Коюп берем деп атат. Бияктан болбойсо мен эмне кылай элем? Ким коюп берем деди? Шадыбек макул. Могу жерге эме кылсын, мага компьютерге доступ берсин деп коюп берейин деди. Мен выписан деп жазып берсем, мен макул дедим. Кагаздап келдик мына азыр бияка. Андай жок. Негизи сиздин колуңуз коюлуш керек бул жакта? Жок, бул эмес бул. Замглав врачтын колу турбайбы? Менин колум эмне берем? Мына бери замглав врачтын колу турат. Буга мен эмес, бул патанат мен бул патанат. Бул патанатамский служба бияка карабайт, бизге карабайт да. Мен заведующий судебно медицинской экспертизы. Бул патанатамский служба. Патанатамский службадан Садыбекка мынакей зам директорлар по лечебной части ошол отписывает патологоанатому на вскрытие дейт даже. Ал өзү вскрытие кылып ошо экисиндечи анан жазып бериш керек болчу буларга. Өзү жазып бериш керек болчу. Демек акыркы суроо коюн. Ушундай заключенияларга сиздин колуңуз тиешеси жок. Тиешеси жок. Бул патанатамский, бул больничный. Өзү чечиш керек. Өзү чечиш керек. Өзү чечиш керек. Ана мындайда бул ошондо экисинде келип чечип буларга эмени бергендин ордуна бул мына экисинен бери доступ жок болуп атат ал кишиде компьютерге. Сен ал киши ошентип истелик айтып компьютер турат мынакей иштеп атат. Мен ишти билбей калдым. Сиз ал дейсиз, ал дейдим, билбей калдым мен. Жок, азыр бизге ошо заключение немесин жазып бергиле. Биз 3 күндөн бери жүрөбүз. Аксакал мен сизге айтып атпаймынбы, Шадыбеков жазып бер. Бул менин службам эмес. Мен телевидениеге да айтып атам, бул менин службам эмес. Бул больницаныкы. Мен сизге да айтпадым беле. Мен бул ишиге эмесин жастырып алып эртерээк жастырып берип эртерээк жастырып алып кеткениңерге деп мен бул кишине эмне кылыш керек эми ошону айтып кой. Канча күндөн бери келип атабыз, күтүп атабыз бакса. Жок, эмне кылышыбыз керек? Кайра арыз жазышыңар керек. Мен морек экисинен бери ала албасаңар. Директор жасасыңар, мага жазбайсыңар. Мен силерге Мен неге арыз жазам буга? Сору баласын колуңда турса. Бул меники эмес, мажыңырды дегиле, бул меники эмес, бул Шадыбековдуку деп атпаймынбы? Мен катыштап кетти азыр жерле. Ал киши жаңы эле келип кайта кетти дагы, муну бербей атат мына. Эми айта албасыңар эмне кылайын? Келет атабы? Келет атат. Азыр өзгөсүн ошону өзүмө сүйлөш керек. Мен анын жанына тургум да келбейт. Сен жазып берсең болду, мен алып берем деп справканы. Азыр Шадыбек мырза менен дагы Куат байке менен бизге жазып берип кетчи балам ушуну. 3 күндөн бери жүрөбүз. Куат байке. Келиңиз кетебиз. Кеч кетип атасың ошол жерде. Куат мырза келсеңиз. Мына биздин кандай кемчилигибиз бар история болезин мен алышка. Булар экисинде бул справканы мындайда закон боюнчачы бул жерде зам отурбайбы? Жана кирип чыкпадыңарбы? Электр ошол жазып бериш керек. Жазылып турат. Бул жерде эмне деп жазып турат? На вскрытие патанатамский эмне деп турат? Эмне деп турат? Патанатамский вскрытие турат. Давайте ошондо туруп так келгиле, союп берейин анда. Ушундай айтат. Мен азыр тияктан главврач келди, ошону алгыла. Менин отношением жок. Мен сага түшүндүрүп бердим. Мен үстүмө дело козголгон мынакей. Мен жазып бере албайм мен. Айттыңыз, мен отстранен деп айттыңызбы? Жок, отстранен мен. Всё, пожалуйста, өзү жазып берсин. Куму жазып берет, акылдуу. И всё. Патанатомиядан отстранен болсо, анда приказга мен мунун ордуна мен алат. Анда мен жазып берем сиздерге. Приказга кирейин, пожалуйста, мен ошону айтпадым беле кечээ сизге. Сага да ошону айтпадым беле. Жок, жалоба жазсаң жазып берем деп тур. Ошондо сөз болду.
Ошондой болдубу? Не dedi? Sen arız yazgın dedi, men onun üstünden deydi. Anam men yazıp beremin dedi. Bolbosa men sana berbeymin dedi. Uşuntu aytты. Мындай да. Бул кишилер келди, мен айттым, экисинен бери ала албай жүрөсүңөрбү, ала жүрөсүз. Экисинен бери албаганды эмкантып алыш үчүн анда директорго жазгыла, бул жумушка келе элек, прогул болуп атат деп айттымбы мен сизге? Ал мен арыз жаз деген заявление жазгыла деген. Мен директорго заявление жазгыла. Түшүнүктүү. Мына экисинен бери жумушка бул өзү келген жок, прогул менен мына азыр бул прогул менен бияктан эменики менен кеткен жок, жанагы судебный постановление менен, хаттостранение менен кеткен жок. Бул ошо экиси. Жок, азыр жазып бересиң, бербейсиң. Токтот эми көп сүйлөйт экенсиң. Токтоп, бересиз. Бересиз азыр, э? Эгер мен приказга кирсем берем, дотман туруп тургузайм мен. Сен качан приказга киресиң? Азыр туруп туруңуз. Ан директордон сурап көрүңүзчү бап. Эме сөздүн баарын перебайт этпей койду. Перебайт этип жок нерсени айтып атасың да. Макул, жумуштар бүтө элбек. Азыр эме кылды. Экисинен бери бул прогул менен азыр ошо жок. Ошого заявление жазгыла, экисинен бери келип ала албайсың азыр. Анын укугу жагасы жазганга уже чыгарып коюптур жумуштан муну. Көрдүңүзбү? Жумуштан чыгарыптыр уже. Сиз мындай түшүн. Мен деле ошондой эле кече деле мурда сиз арыз жазганда айтпадым беле. Бул кишини жумуштан алып ордуна башка киши койбойт. Анда мени коет. Анда мен сизге жазып берейин деп мен сизге ошону түшүндүрүп анан арыз жазып главврачка Арыз жазбасаң бербейм дедиң. Арыз жазбасаң бул бербейм дедиң. Макул, чоң рахмат аксакал. Бүгүн жазып берип коюңуз дагы, уларды узатып коюңуз бул ишкилерди. Чоң рахмат. Жүрүңүздөр. Азыр жазып бересиңби? Телефон номерин берип кой. Ошондой жаздырып. Муналардан азыр 6000 алып. Телефон номерин. Жүрүңүз, келиңиз. Жок, 6000 алган жок. Келиңиз. Ошолордон жазып алган. Assalamu алейкум. Кандай жазып? Телефон номерин айтып кой. Келесиз мен жазып коеюн. Мунарбек атым. Атыңыз ким? Төлөнбай. Бул жака эмне болуп келип калдыңыз? Инемди алганы келдим. Туруп. Кайсы күн каза болду? Көчө. Кече күнү. Көчө тяжелый келген. Анан саат 11лерде бияк свачетте. Анан азыр алып кетсемби? Же деп этсем эртең генатоманан эшип документтерин эметкенден кийин ушул саат 9:30 келиңиz. Эртең мен 9:30 келди дедиңиз. Сыртля ачылып турбу? Кесилип союлуп турбу? Менден уруксат жок, союп салыптыр. Мен орустарды айттым. Экинчи жыл өтүп, без моего разрешения почему скрыли? Десем, анан унчукпай туруп берди. Эми сизден акча алган ким? Мен келдим. Келип каяка барам эмне? Кимге неметем? Силерге бересиңер десек. Кайсы орустар алды акча, ким алды? Орус айыл алды. Кайсы жана караган? Ооба. Киргенде по пресс-гранту момча төлөйсүңөр деди да. Канча десем 8 тысяч. 8 тысяч. У меня нет с собой. Я не знал. Десем, сколько есть? Бензинге деген 200 сом бар. Ой, 2000 сом бар. Десем, ладно, пойдет, сынок. Басыңыз. Барып. Азыр кирбейт, киребиз азыр экөөбүз. Жүрүңүз, ошо орус кемпирге барып келели. Анан мен пресс-грант жүгүп эле закон боюнча эле ушундай экен дедим дагы. Анан мен баягы ойлогом да. Жууган сууган эч болобу, эмне болот? Халат болуш керек, негизи неметпейт го деп. Кубат мырза. Анан башыма мындай өткөн эмес мен. Биринчи жолу кабыл атасыз? Биринчи жолу кабыл атасыз? Биринчи жолу мындай неме кабыл. Акча алган туура эмес орус кемпир? Туура да. Туурабы? Мен барып айтсам, сен көзүңчө айттың. Мен деди балдарга бөлүп берип койдум деди. Тигин долясы менде турат деди. Жок, токтоп туруңуз. Мыйзам боюнча. Не положено да. Не положено, жүрүңүз. Жүрсөм мен осо көрсөтүп берем, менде законду көрсөтөйүн. Менде запрещено деп турат. Бул эмне деген? Бул эми ушундай да эми мен ошончо жаман көрүп атпайбы бардыгычы. Сен ушуну айтып койдуң дейт. Чоңдордун мен мне кажется, мына отметкасы бар да. Отметкасы жок болсо кантип ушундай болду? Мына кечээ айтып кеттим да, бүгүн элдерде мен да муну сурадым да. Мен сиздин туруңду кетесиз. Мен айттым, акча бердим десем 6000 бердим дейт. Жок, 6000 бердим деген жок. Жок. Ал сурады дедим. Болду. Мен аны кечирип койдум. Жок, эчтеке эмес. Ал сен бара бергиле, мен документ алып барайын силерге. Жүрүңүз. Менин сынарт кайрылуу болсун. Кудай таалам ушундай сыноо өрүптөр, бирок ооба, эмне кыласыз? Адам тирүүсүндө ушундай Кудайым кылса баарынын акысы барбы дейт. Баарын көтөрөбүз. Адам өлгөндөн коркуп калат экенсиң. Өлгөндөн ары бери түшүп, мындай бул жерде канча жыл эме иштеген инсандар элибизге, жерибизге кызмат кылып жүрөт десек, ушундай токтотуш керек. Силердин эме аябай туура. Эл үчүн жанагы Тулан Шерифов ошо эл үчүн деп жүргөнү эме болбоду кагыш. Анан силерге түшүнөм.
Мен бағы мындай башыма өтпеген жан, пресс-курант дегенде документально ошондой болот турбайбы. Десем эле бул киши келгенде, бул киши дагы багы уголовный розыскта алдап сурады да мен. Бияк акча төлөдүңүзбү? Төлөдүм, ылдам кетип калыш керек да. Биякта күтүп атат анан. Бердим десем эле, сөгүнүп барып эле алганың бер деп бул киши булар менен аябай жаман жакшайды. Бул кемпирге белбей койду. Негизи Кубат мырзаны күтөлү, алдагы мыйзам боюнча бир аз түшүндүрүп койсун бизгечи. Акча бериш керекпи, бербеш керекпи бул инсандарга? Кубат мырза, колуңузда документтер мыйзам боюнчабы? Мыйзам боюнча. Азыр көрсөтөм силерге, жүргүн. Жүрүңүз. Намыл алган деп атат. Суразыңбы, алдыңда алган деп. Аты ким эле эчкесин? Күбөлөр ким бар күбөлөрдөн? Ким акча бергенде ким бар эле? Жок, көргөн жок булар, мен кирип Өзүңүз бердиңизби? Здравствуйте. Пойдемте, пойдем. Комната ваша. Так, я сразу хочу сказать, я ничего у людей не брала. Так что, пожалуйста, ребята, которые его помыли, одели, вот единственное, что отблагодарил. Получается, вы не брали, деньги не брали? Да. Бердиңизби? Канча бердиңиз? 2000. Он говорит, что 2000 он дал. Ну, я мальчишкам отдала. Какой? Где он? Где они? Позовите, пожалуйста. Балдарга берип койдум дейт 2000 акчаны. Ну, айтып деп болду. Где они, пожалуйста, позовите? Так, Аксакал, сиздер акча бердиңиздер, берген жоксуздарбы? Жок, биз акча бергенибиз жок. Бергенсиздер жок. Берген жоксуздар, э? Жок. Бизге ушул эмесин заключениясын алып берчи балам. Бербейм деп атат. Азыр бербейм деп койду. Эмнеге? Билбейм эмнеге. Түшүнбөйм да мен. Сүйүктүү, ушу алып кете албайсың, сен деле жүрө берген канчалык болсун. Буга арбадыбы? Бөлөк жумуш болсо да макул. Ушу сүйүктүү Через мен акчаны. Иди давай еще жалуйся. Вот мы чужой горшок жүрүңүз. Ты человек. Ну давай. Ты не человек. Давай, ты человек, давай. Пойдемте. Кана тиги балдар каякта дейт? Аты ким эле эчкесин? Аты ким эчкесин? Кана токтоңуз. Кана бердиби акчаны? Все отдала. Отдали, да? Все. Эми урматтуу аталар, апалар, акча бермей деген жок мыйзам боюнча. Азыр Кубат мырзаны чакырайын. Кубат мырза, акчаны берди. Мына көзүбүзчө. Тартып берди. Жүрүңүз, келиңиз. Тиги мырзаны чакырайын. Акча берген мырза, келиңиз. Сизди чакырайын, келиңиз. Сизге да бир түшүндүрүп иштериңди жүрүштүк да. Посмотри. Мына бул жерде бизде вот правила бар. Мына өкмөттөн чыккан правила, мына правила судебный медицинский исследование трупа. Бул жерде мына 164-тө жазып атат. Өзүңөр окусаңар, мына бул жерде обмывание, выдача трупа выходит обязанность санитаров морга. Все необходимые для погребения доставляются, вот понимаешь, все должно быть бесплатно. Обязанность деп атат. Түшүнүктүү. Эми акчасы жок. Бесплатно болуш керек. Конечно. Болду, түшүнүктүү. Жүрүңүз. Түшүндүңүз да? Түшүндүм. Көргөн жарандарга айтып кетели, бул жерге түшкөн маркумду алып чыгуу да эч кимге акча төлөбөйсүздөр. Мен бул киши келгенде баарын эметкенден кийин азыр дасканайда түшүндүм да. А так мен бул киши келе электе келип, Идите туда за. Хорошо, пойдем, жүрүңүз. Карак мырза. Ау. Böyle bu aksakadın gözünse. Bu aksakadın gözünse böyle patanatamizke meni жазып бербейт. Мен укугум жок, мени уволить этип койду деп эле. Азыр эме чтоб для объективность. Азыр мен баргыла, азыр мен отдел кадрга кирдим больницаны. Патанатом мени уволить этилди десем, жок, приказда бар турат дейт. Сиздердин өзүңөрчү ушу камерага калп айтты дагы. Асакадын көзүнчө мен жаман айтыштырып мынакей. Мен не деп айттым? Жок, тегисини жаман айтыштырып дейм. Азыр бул кишилерге заключение жазып бересизби? Жок, мен жазып бербейм. Тиги приказда тигил экен да эле иштеп аттыр. Чыга эле экен. Демек сиз уга элек болдуңуз аны?
Кандай Билген болот? эмес. Эми уктуңуз Сен азыр? жұмышқа тұра элекпісің? Мен тура элекмин аякта. Азыр бұл іштейт бекен? Тиги иштейт экен да, чыктым да андап калат Шади. камера Шадыбек иштейт Ажал экен. барып көрөлүбү? Жүрүм мына Жоқ, ажал Шади бар. мұнда да азыр. Жок, Е, бул бұяқта Шадиев мырза, тұрбай. бул жүрүңүздөр. Чогуу барып көрөлү азыр. Ажал катардан азыр барып турайлы. Жок, иштеп чыга элек дейт. А камерага азыр элдин көзүнчө калпайтты. Муну ушундай айтып атса, бүтүлө калып сүйлөсөң бар эле. Эми калып сүйлөбөйм да мен, мага эми смысл жок. Мен айтып атам. Меня судмедэксперт отстранили. Сегодня будет отстранять деп атам по патанатомию. Менин компьютерим жок. Отурган столум жок. Мен кайерден жазып берейин, айтсаңар эле. Айтылачы. Көрдүңөрбү? Мен вообще эле, да, молодец, сен аябай кыйынсың, давай. Эми теңелбеле коеюнчу сага, ладно, давай. Ажал кадыр кайсыл жакта? Эми мындайда оозуңа карап сүйлөсөң, кичине оозуңа карап сүйлөчү. Макулбу? Давай. Ар бир нерсени өзүнүн ордуна. Макул деп атам, макулбу сүйлөө деп атам. Кайым айтышпаңыздар мындай көршүлөр дагы. Жөн мындайда мен алкаштап атпайбы. Мен менен арак ичти другой дело. Мен алып койгондо тагы элек. Акчаны? Биркача турат. Акча эмеспи? Оюңун акча. Давай, макул, давай. Бабуштарым чөнтөгүмдө тыйыным жок десе акчасын алып атат. Тиги жакта жазып атат, бесплатно должен быть деп. Кимди айтат сен? Эчтеме айтпай атам, сен түшүнбөйсүң аны баары бир. Мына көз, мен баарына таң калам да, аксакалдарга айттыр, жалып жазсаң справка берем деп. Неме жазып? Мен айтып атам, жалып жазып койгулачы, справкасын алып алгыла деп, уруксат берип атам, пожалуйста, жазып бергиле үстүнөн деп. Справка алып алгыла лептеп деп. Жазыш керек да заявление мен, ала албаса эмне кылат? Ата, маркум кимиңиз болот? Иним болот. Бир тууган эниңиз болот. Бир тууган иним. Кайсы экиси күнү түшкөн дедиңиз, 30 күн. 30 күнү. 3 күн алып кеткенбиз. Ошондон бери ала албайтын. Канча жолу келдиңер мага? Мага келдиңерби? Жок, саңа биринчи жолу келдим. Ошол болуп атат да, ошондой да. Сен жумушта болсоң келеби сага? Ну, конечно, жок. Мен жумушта болбой атпайм. Правил менен азыр мен справка эмесин көрсөтүп айттым да. Давай. Правил ошондон бери жумушка чыкпайт. Арак ичип жатат. Эми эми мындайда мен буга теңелбей коеюнчу. Бир мындай болгондо мен силерге айтып берейин. Баягы жүрүңүз, басканча айтыңыз. Эшек менен Арстан, жолборс. Арстанга барат да. Биз экөөбүз спорт этип атабыз дейт. Эмнеге десе, эшек айтат, чөп дейт, кызыл дейт. А жолборс айтат, бай бул жакшы болуп турбайбы деп Арстандан сураса, да сен күнөөң бар деп жана жолборсту күнөөлөптүр. Эмнеге десе, эшек менен эмне спорт этесиң депчи. Ошондой болуп атат да, мен бул спорт этким келбейт мененчи. Рахмат, экспертизаны бүтүп. Ну давай, жаманатты кылып. Болду, давай. Всё, характер органдардын баарын. Конечно. Райондун баарын жаманатты кылып. Молодец, давай. Уятың жок экен. Сенин уятың бар. Сен катып жер көтөрүп жүрөт билбейм. Сени көтөргөн жер менде көтөрөт дейм. Кана келиңиздер. Келиңиздер. Мен аз берип турадым да эмнеге? Бак айтып койгон жоксуңар экен. Бул жакта Алып келиyorsun da. Özün кайга кетти? Собранияга. Собрания кетти. Айда кадар начальник саламатсыздарбы? Шатпа. Биз аты жөнүңүз? Керимова Бактуль Кадыровна. Бул жерде сиздин адистер боюнча инспектор. Бул мырза качан иштен алынган? Шадыбеков Кубат Жумабекович иштен алынган жок. Азыр патологоанатомия бюронун башчысын 05 коюмун ээлеп турат, иштеп атат. Мындайда. Урматтуулар, мен сизге түшүндүрүп берейин. Мен айткан жокмун, мени астырайын. Мени судмедэкспертпен астырайын деди. Патанатомиядан мен жазып беришим үчүн мага кабинет керек. Кабинетим жок. Компьютерим жок. Кайерден жазып берейин, айткыла? Мага азыр берсең бул история болезньде.
Мен азыр барып жазып берем. Компьютер көрсөтсүн, бу жерде эки жерде возможность бар. Жүрүңүз анда. Ошону сиздикин жаздыралы азыр, Жүрүңүз. Так. Кайсы жакта? Жоқ, мында ешкімсе жоқ, история жоқ. Пожалуйста, мына история мында. История сизде барбы жокпу? Сен азырап кетпедиңиз, эмне сиздер көргөн история. Ошол история. Анда азыр жазып берип коюп жөнөтөлү анда бул мырзалар. Бул сиз жазып бересиз, мен алмага. Жазып бересизби азыр? Эгер компьютер боло турган болсо. Жазып берем, жүргүлө. Азыр. Жазып турганда кайсы барат? Бул жерде басын көтөрөт. Ушул жазып беришке. Басын көтөрүп атат. Бул басын көтөрүп атат да, бул акчага минимум атат. Болду, кайым ачпаңыздар, урматтуулар. Жок, нормально. Ооба, кайым ачпаңыздар. Мен айтып атпаймын, мен адам менен спорт этпейм. История кандай экен? Алып келип берсеңиз. Мен жазабыз. История кечиресиздер, Саламатсыздар. Так, кандай ким? Кубат мырза. История жазып келдим давай. Сиздин колуңуздабы? Ошондо. Өмүрбек мырзадабы? Же бул жактабы? Саламатсыздарбы? Мен сиздин спасибо жазып берем келдим. Да, история жазып келдим да, давайте. Өмүрбек мырза кеттиби? Өмүрбек мырза келди? Бул бизде отуруп печать этпейт. Мына историяны бер. Баягы киши күбө дегендей мына моочоң кыз айтат. Бул патологический цивилизация меркилердин баарын сиздер немеден жасап турабы? Мо компьютерден. Шундан жасап. Мына доступ бар. Жөн эле калп чыгып атпайт дагы. Сиз кетпей турсаңыз айым. Качырдай. Жок, эndi башка иш отурат. Бул жака тиешем. Тиешеңиз жокпу? Жок. Мына ошол жерге отуруп жасап Давай, давай. Молодец, давай. Аны айтып атпайбы? Мен мага компьютерим жок, доступ жок. Дагы калп айтты, көрдүңөрбү мынакей? Очередной калпы. Кайра мойнуна аласыз. Мойнуна алып. Мен жазып бер аксакалда жогору. Все, азыр. Вот эми силер туруп тургула мындай жерде. Хорошо. Туруп тургула. Чыгып туруп туруңуздар. Биз сүйлөшөлү. Эч ким жазбайт. Орун басарлар жок. Жок, өз жасады. Функционал кабылган ким аткарып турат? Жок болуп калса. Эми жок болуп калса чыгат, өлө калсаны алмаштырып койбосо бул чыгат. Бул арага 3 күн жок болот, 5 күн жок болот. Калган күнү жасат. Озун жаппай атат да. Эми угуп атасыңар. Азыр башын жарып коем да просто. Анан жаман болот да. Чарпалды чечкен. Болду, кайым айтышпайлы. Азыр Кубат мырза жазып алсын, жүрүңүз. Экөөбүз сыртта сүйлөшөлү. Баш жарган ал жетпейт эми. Жүрүңүз, кайым айтышпайлы, келиңиз. Меня вообще вырежки, меня вообще муж день в ТикТоке, день в видео. Сизди көрбөйт. Жүрүңүз. Мени вообще Мына азыр жазып берет. Көрдүңүзбү мына халкына эмишеңиз бар сага. Рахмат болду. Азыр жазып берет, кызат болбоңуздар, Кызат болбоңуз, азыр жазып берет. Мына эмишеңизби? Менден көрөсүз анан, сен жазбай атасың, анан сен мынтип атасың деп. Мынакей. Көрдүңүз, көзүңөр чакалып калды. Көрдүм. Чыктым дедилер, бар деди. Мына бияк доступ жок дедилер, мынакей доступ вообщеден жасаткан. Түшүнүктүү. Бул жак кандай орган? Поликлиника. Поликлиника. Морг ушул жакка карайбы? Морг. Жок, морг ачык карайт да. Клаваш директор собранияда экен. Собрание. Хорошо. Рахмат Өмүрбек мырза. Түшүндүңөр да, мына ушул калпынын баарын көрөт. Аксакалдар күттүрбөй жазып жасатпайм, жасат. Болду. Ошол эле максат. Ушул да. Эптеп бул стрелка перевод этет, эми ушуну туура түшүнбөйм. Мен баягы чыпылыктап айтсам, эми баягы жантарашып коркуп айтып атат эле комментарий кеткенде мен жаман таң каласың да. Баягы чындыкка да чыркырайсың да. Түшүндүк. Рахмат мырза. Рахмат. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Сау. Мен өзүмдү. Кимиз? Урсатпы? Саламатсызбы мырза? Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Иштериңиз? Жакшы. Аты жөнүм Мунарбек. 7-чи каналдан келдик. Келиңиздер. Сиз Махат айым бир алдыга отуп алсаңыз, бул жакка отуңуз. Ата? Жоголгон маркум боюнча кабарыңыздарбы? Кече күнү прокуратура менен рободо айтып атканын уктук. Ал сиздин туугандар болобу? Бир тууган иниси. Туугандар.
Ал боюнча прокуратура жол суроого жооп берет го негизичи. Ал моргтон немени эрте бере салган турбайбы, документтер келе элек деле. Жерге көмгөнү укамыз, маалыматыбыз бар. Эми суроо. Негизи морг сиздерге карайт экен. Эми моргтун мисалы ар бир жаранын көмүлүшү боюнча мыйзам боюнча кандай көмүлүш керек? Сиздерге кайрылыш керекпи биринчи, же болбосо ритуалдык кызматтарга кайрылышабы? Бул мындай. Морг биринчиден Министерство здравоохранения карайт, больница өзү Министерство здравоохранения прямой ошол жака карайт. По территориальности эле канчанын ичинде турат да. Мага карабайт вообще. Мен больница менен вообще эч кандай биз кызматташабыз, жардам берип бизге ушинтип турабыз. Бирок кандай кызматташуу дегенде? Кызматташуу деген больница на территории тургандан кийин биз барып анча-мынча жерлерин баксак отурушуу, территориялардын анча-мынча жана кире бериштерин асфальт жанагы ямочный ремонтторун жасап берип ушундай сыяктуу. Анан эми больницанын ичинде болуп аткан нерсене биз кантип келише алабыз? Биз келише албайбыз негизи. Демек канча мына жерлерге бүт сиздер жооп бересиздер. Мүрзөлөргө да жооп бересиздерби? Мүрзөлөргө биз жооп беребиз, ага так. Мисалы сиздердин мүрзөңүздөргө коюш үчүн бул жакта моргтон сиздерге катча түрүндө бир жөнөтчү мындай коюлат деп. Бизде ал жакта мүрзөнүн өзүнүн заведующий бар, жетекчиси бар, мүрзөдө турат. Ал моргтон болсо атайын кагаз келиш керек ошол жеңгечи, бизгечи. Бул жакка келеби? Жок, бизге алар бир айда бир жолу отчет берип коет да. Монча маркум коюлду, мондай кылып коюлду депчи. Анан акт сверка болот, как положено. Эми ал строго ал жакчы. Анан ал жерде болсо ошо өздөрү казып көмүчү кишилер бар, ошолордун немелерин төлөп, акчаларын ошол жерден эме алышат, коюшат. Бизге ал жак бүт полностью под контролем ал жеричи. Анан кандай кылып документтери жок, кандай алып көмгөнүн менин маалыматым жок. Маалыматыңыз жок. Кызыктарсызбы? Сиздердин мүрзөңүздөр коюлган тууралуу. Кечөөнү сүйлөшкөнбүз, ошо прокуратура менен РОВД менен кечөөнү сүйлөшкөнбүз. Бирок алар иш козгойбуз деп айтып атышканда кечөөнчү. Бул жакта мүрзө сиздерге карайт, бирок орустар коюлат экен бүт эле. Жок, бизде эме да мусулмандар көрүстөнү өзүнчө, орустардын көрүстөнү өзүнчө. Өзүнчө болот. Мусулмандар койгонго болбойт. Мыйзам боюнча да болбойт негизинде. Эми мыйзам эмес, бул дин боюнча. Дин боюнча. Биздин буякта эме деп коет. Безродный деп коет. Безродныйларга могу эменин арасында, эми орустардын арасында эмес, өзүнчө безродныйларды жана туугандары жок, документтери жок, бомждар анан коет, ошо моргтон берилет да бизгечи. Ошолорду биз алып барып коебуз да, аларды. Бир өзүнчө бир эме жерге. Өзүнчө жерге. Белгиленген жерге. Ошолорду кийин, например, номер коюлат, ал жерге номер берилет ар бир маркумга. Ошо номер менен кийин эгерде монча номер керек десе, ошо номерди вдруг жана эксгумация кылып кала турган болсочу. Демек ал номерди ким билет сиздерден? Ошол мүрзөнү караган заведующий көрөт да. Заведующий билет да. Орус киши. Биз ошол маркумду жоголгондон бери таба албай атабыз. Сиз ошону билип бере аласызбы? Ошол маркумду канчанчы номер экенин биз билебиз, бирок кайсы жерде көмүлүп турат билбейбиз да. Анткени биз барып карадык, ал жерде 3 маркум көмүлгөн экен. Эми биз мусулманбыз да. Мусулмандын кабыры кандай казылат билесиз. Анан ал жерде ит көмгөндөй эле жерди казып туруп эле клёнка урап көмүп коюптур. Анан ошо маркумду аныкташ керек болуп атат. Сиздерден кандай жардам көрө алсак болот? Тапсак болобу кимис экенин? Эми аны издештирип көрөт. Андай билген эмесмин, что аны ушундай 3 жерге 3 киши ошол күнү эле 3 маркум коюлган. Биздин маркум номери 204 экен. Бирок номери да жок, ал жерде эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Көмүлгөн деле билинбейт. Биз барып ошол жерде орустар бар экен, иштейт ошол жерде заведующий, ушул жакка карайм деди. Билбейм деди. Ким билет анда? Терістіп берем азыр.
Безродный, вот последний, который сейчас вот который не может, а? Можно номер Дедковой? Вы мне номер скиньте, пожалуйста, насчет мероприятия, потом. Борисович, ассаламу алейкум. Жанагы тиги орустардын көрүстөрүндөгүчө ал неге номери кандай берилет экен ал номерин билбейт экен да, кайсы жерге көмгөнүн, кимди, кайсы маркумду кайсы жерге бөлгөнүн билбейбиз деп айтыптыр. Неге антип айтып атат? Ошону катуу айтып койсоңуз, показал деп айтып аткан. Бизде материал бар. Эгерде факт менен көрсөтөм болсок, 3 жерде жатат, бирок мен кайсысы экенин билбейм дейт. Үчөө деген үчөөнү койгон дейт. Үчөөнү коюп туруш. Үчөөнүн деген именно бул кишинин эмеси номери менен көрсөтүш керек да. Бул кишилердики, например, 204 номер экен да. Ошол 204 номер кайсы жерге коюлган? Казыр мен чалайын, кайрылып турат. Тапкыла? Чалам азыр эми. Эми да бир суроо жаралды. Негизи Өмүрбек мырзаны тааныйсыз, заведующий болсок там Оркутта иштеген. Тааныйм. Анан негизи мыйзам боюнча алар бир маркумду мамлекет тарабынан алып барып көмүлүп турган болсо, биринчи мэрия кайрылат экен. Негизи ушул жакта кандай мыйзам боюнча? Биринчи мэрия кайрылабы же булар ритуалдык баягы ишкерлер кайрылса? Эми булар мындай да. Эми эгерде бир күндө көп маркум каза болушу мүмкүн да. Анан эми анын баарын тыгынтып баягы жөн эле бюрократия кылбай, бияка келип арыз жазмай алып эле биз ошол жерде на месте атайын жанагы өзүңүздөр барган саат көргөнсүздөр да. Өздөрүнүн үйлөрү бар, ошол жерде өздөрүнүн конторасы бар, ошол жерде. Ошол жерден эле арыз жазат. Ошол жерден элечи маркумдун эмеси туугандары арыз жазат, ошол жерден кайрылат, бизге муну орун таап бергиле деп. Эгерде бездомный, безродный жана бомж сыяктуу ушундай эмелер болсо, анда аны болсо РОВД больница менен биргеликте бизге эме берет, направление берет. Монда маркумду, монда келет, мону көмүп коелу деп. Болду. Алардын услугаларын биз төлөп беребиз, мамлекет төлөп берет. Себеби деген алардын туугандары жок. Ошондой неме бар андай. Анан именно жана кайсы номерди табылбаган, эми аны азыр эми эгерде табылбай турган болсо азыр кызматтык териштирүү кылып аны таап бересиздер, э? Таап беребиз. Жардам болот. Конечно, негизи кант жергесинде бир маркумду коюш үчүн жер канча сом турат? Баасын билбейт экенмин чын. Орустардыкы өзүнчө турат, мусулмандардыкы өзүнчө турат да. Өзүнчө? Алат кандай айрым алат турбайбы мусулмандардыкы? Айрым алат турат. Себеби анын үстүнө бизге Аккудук айыл өкмөтүнө карачы да. Орустар көрүстөнүчү. 1 ай боло элек бизге өткөнүнө. 1 ай боло элек. 1 ай боло элек. Биз азыр административдик территориалдык реформанын алкагында мынакей биз буга чейин бергенбиз, конечно, документтерди берип, Гипроземгечи. Алар болсо жогорку кеңеште мынакей бүт токтомдорду чыгарып, мынакей 1 ай боло элек, даже 2 жума болду деп коюп атпасам. 2 жума мурун документтерин алдык. Расмий түрдө бизге өттү ошол жер. Андан сырткары Люксембургский айыл өкмөтүндөгү ошо мен жанагы мусулмандар көрүстөнүп аткан, алар болсо эмеге болчу. Люксембург айыл өкмөтүнүн көрүстөнү болчу да. Кант шаарынын негизделгенден бери биякта вообще көрүстөн жок болду. Мусулман көрүстөн жок болчу. Мусулмандагы орус да жок. Бирок ошону колдонуп келишкен да. Анан негизи, например, биздин бул көйгөй болуп келгенде 20 000 сомдон алышты да.
бир маркумга. Бул мындай айтканда коңшу айыл өкмөттөрдүн көрүстөн алып барып койгонго Кан шаарынын тургуну 20 000 сом болчу да. Бүгүнкү күндө эми мен азыр просто эсимде жок да, точно эмеси таксаны. Бирок жанагы ошол жерде казып бере турган балдардын услугалары өзүнчө, мамлекетке төлөп турган эми ал аз эле сумма да. 2,5 сомбу, 2,300 ушундай эле турат. 2,300 сом. Демек 2,300 сом ал сырттагы адамдарга, башка райондогу мисалы. Жок, биздин Кан шаарынын тургундарына. Жергиликтүү туугандарга өздөрүндө 2,5 сом. Биз, например, буга чейин мындай болгондо, биз буга чейин ошол эле Люксембург, ошол эле мыякта Жеек, башка айыл өкмөттөр бар да, жакын жерде жаңы. Ошол жака алып бара турган болсок, мурда 20 000ден 40 000ге чейин болчу да баалар. Анан бул ушундай аябай чоң суроо тууп келген, могу административдик реформа болуп калып, азыр бизде орус көрүстөнүү да бар, кыргыз көрүстөнүү да бар да. Өткөндө жакында өзүмдүн немелерим бар, ушу барып экөөнүктөн барып келдим. Бияна да барып келдим, Жена да барып келдим. Көрүстөнүүгө барып келдим. Жакшы. Азыр мен кызматкериңизге барып келсем болобу 1 мүнөттө? Сиздер отуруп туруңуздар, кызматкеринизди чакырсак болобу бул жакта? Мен атын билбейтим, бирок кайсы жерде отурат экенин билем. Кызматкериңиз менен. Жүрүңүз. Biz өткөндө кайсы жака келдик? Бул жака келебиз. Чип кеттиби? Ушуна келип Мириам. Жака келип койсоңуз. Азыр бир нерсени тактап алалы. Мери менен чогуу. Мерде күтүп атабыз. Астында эле экен да? Айжадайым, саламатсызбы? Кандайсыз? Эсиңиз жакшыбы иштериңиз? Мени сизде уюттурсуздар, подружкаларым жиберет да, өзүм көрөлүк. Жүрүңүз, мери кирип чыгалы. Маалыматтар тактоо максатында. Жүрүңүз. Жүрүңүз маалымат. Токтомду дайындап койсоң болмайбы? Токтомду дайындап койсоң. Бул да кетебиз. Эмне болду? Иш козголду? Хорошо, азыр начальник роводого да чалдым. Иш козголуптур азыр. Тергөө амалдар жүрүп атат дейт. Иш козголуптур, жакшы. Биз 7 күн келгенде сиз жок экенсиз ордуңузда. Бул айым жооп берген биздин суроолорубузга. Анан эми бардык көрүүчүлөр Кан чергеси көрүштү биздин берүүнүчө. Бул жерде башка маалымат болгон. Кан чергесинде маркумду коюш үчүн канча сом кетет? Жергиликтүү калкка. Жергиликтүү калкта бизде обслуживание кимде? Азыр мен балдарга айттым, азыр баасын билип беришет. Ритуалдык. Жок, мамлекет тарабынан. Мамлекет тарабынан Кан чергесинин только христиан эмеси бар да, көрүстөнү бар.
мусулман көрүстөнү мен баягы айтып кеткендей Люксембург айыл аймагында. Азыр биздин Кант шаарынын карамагына кошулбадыбы реформадан кийин. Аякта жергиликтүү кеңештин чечими бар, токтому бар. Ошол жерде конкреттүү түрдө суммасы менен жазылганда мусулман көрүстөнгө мисалы маркум ошо Люксембург айыл аймагына караштуу эмес болсо, же болбосо ошол жердин тургуну болбосо, башкаларга акы төлөө менен кеңештин чечими чыккан да. Токтом бар. Ушул жерде жашагандаргачы? Ошол жерде жашагандарга акысыз. Акысыз. Ошол жерде тургундарга акысыз, башка жактан келген маркумдарга акы төлөмү ошо жергиликтүү кеңештин чечими менен кабыл алышкан да. Токтом барбы негизи жокпу? Токтом бул жакта барбы? Токтом бар, бирок аны архивден караш керек. Караш. Мурда Люксембург айлыкпы толтурган. Ошо мурда Люксембург айлыкпы. Демек, Улан мырза жергиликтүү калкка акысыз дейт. Туурабы? Мен билбейм, мен точно азыр билип берейин. Анткени биздин көпчүлүк Кант чергесинде тургундар да көрүштү да биздин берибизде. Демек, бул айым айткан, бизде акысыз коюп беребиз бул жерде депчи. Бул жакын жергиликтүү тургундарга, ооба. Мэрден сурасак, мэр бир сумманы айтты. Мен тактап айтып кетейин, мурдакы ошо такташып алалы дегенде максат. Тактап айтып кеткенде мурдакы биздин эми сиздер бизге без предупреждения келдиңиздер да. Биз эми жумуш көп билесиздер эми. Баарын эстеп калганга мүмкүн эмес. Бизде ошол эмени караш керек, бирок мыйзам Салам алейкум. Азыркы учурда Көрүстөн боюнча азыр журналисттер отурат, мендечи көрүстөн боюнча баасы бир маркумдун коюш үчүн баасы канча сом турат? Регистрация. Акысыз экен да. Так, түшүндүм. Эмечи, орустардын көрүстөнүнөчү? Дитковалары. Сырттан келген маркумдар канча сом керек? Кас берген услугалар канча турат? Примерно. Хорошо түшүндүм мен, рахмат. Кечиресиздер, акасы акысыз экен. Регистрация кылып эле. Жана кас берген немеси ар кандай дейт. Кээде давачылар уруп калса бекер эле кас беришет дейт, а так 15 000 сомго чейин турат дейт. Виртуалдуу услугалар кас беришинде мамлекеттен сырт карайм алар. Жок, мамлекет эгерде бекер болуп да мамлекеттики. Мамлекеттик эгерде туугандар жок болсо. Бекер туугандар жок болсо бекер. Азыркы учурда биздин ошол иш боюнча сиздердин мүрзөңүздөр коюлуптур да, сиздерге караштуучу. Анан ошолду казып иштеп чыгаруу эмесинде мисалы иш козголду деп атасыздар. Бул жактан чыгып сүйлөштүңүз. Эгерде иш козголуп, алар күнөөсү коюла турган болсо, мамлекет тарабынан бул айымга жардам бериле берилби? Казып барып көмүп берген моралдык жактан кандай жардам көрсөтүлөт? Эгерде эжекке бизге кат түрүндө кайрылчу болсо, карсы менен кайрылсаңыз, биз жардам беребиз. Жардам бересиздер. Демек бул тергөөдөн кийин болуп калат, Тергөөгө чейин деле. Азыр эле жазып кетсе болот. Азыр деле жазса болот, биз карап беребиз. Бизде социалдык комиссия бар, мындай иш болуп атканда жардам берип кое албайбыз, жардам беребиз. Сиз өзүңүз Кант шаарында турасыз? Тузовкада турам. Тузовкада. А сиз маркум табыла элек деп атат. Маркумду ошо Тузовкага алып кетейин дедиңиз беле табылган да? Ошондой айтабы? Биз Тузовкадан ошо каза болгонду угуп, мен өзүм Жалал Абадтан болом да. Жалал Абадка алып кетейин деп, алыс жол эми мынча өлүп калса, жолдон кыйналбасын деп өз айылыма коеюн десем, айылымда 50 000 деди. Өзүңүздүн айылыңыздабы? 50 000 деди. Анан мен айттым, бияктын келинимен мен 15 жылдан бери жашайм. Анан мен укугум жокпу койгонго дедим да. Ал Жалал Абадтан ошондой айтыштыбы? Жок, бияктан Тузовкадан. Десем 50 000 деп коюшту. Чоң рахмат сиздерге. Анда биз сиздерден албетте жардам күтөбүз. Азыр анда Макчат айым арызды
жазып кетсин, анан сиздерге жыйынтыгын буюрса чогуу көрөлү. Чыгарбат сиздерге, Улам мырза? Сиз караш жазып берели. Рұқсат бар. Саламатсыздарбы? Келесіз шашпалы. Саламатсыз. Келесіздер. Мақатайын, сіз бұл жаққа өтіңіз. Саламатсыздарбы? Аты жөнүмүз Мунарбек Имаров, 7-ші каналдан келдік. Біз Мақатайымды бүгінгі жағдай бойынша білсеңіздер керек. Бұл ушул мейитханадан жоголгон маркум боюнча кабарыңызда бар да? Ал боюнча кабарыбыз бар. Анан азыркы учурда ошол ким күнөөкөр экен, же болбосо ошол ишкерлерге иш козголдубу? Азыркы учурда ошол Ашимованын арызы боюнча милиция тараптан Мысыгат райондук ички иштер башкармасынан иш козголгон. Азыр учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. Кайсы учурда сиздерге кат жазылган, арыз менен кайрылган? Бизге Махабат айымдын арызы сентябрдын аягында келди. Сентябрдын аягында. Октябрдын башында иш козголду. Махабат айым, буга чейин сиз качан кайрылгансыз? Мен бул жакка эңимди билгенден кийин милицияга барып жазгам. Андан чыгып эле бияка түш келген. Мен августтун 9-унда милицияга жазгам. Андан кийин бияка келсем, дежурный прокурор бар экен, Ачкарик бала. Ошол сырттан эле алып калып, 20 күндүн ичинде каралып берилет деп мени кетирип жүргөн. Ушул жерден? Ушул жерден. Эшиктен Ачкарик бала. Мен ошону дааны таанып калгам. Канчасында келдиңиздер ошондо? Мен августтун 9-10-дорунда келдим. Сентябрь эмес, августтун 9-unda мерескеле бияка келгем. Мейитханадан чыгып бул жакка келдиңиз? Ошолтон чыгып тергөчүгө киргем, аяка арыз жазгам, алар 10 күндө карап беребиз дегенден макул деп туруп бияка да кирейин деп мен бияка түшүп эле келгем. Бул боюнча кабарыңыздар барбы сиздерге? Бул боюнча келген боюнча кабарыбыз жок. Арыз калтыргансыз да сиз? Сырттан жок, арыз жазгансызбы? Арыз чыштап кеткем. Бизде анда арыз катталган эмес да. Ошол кызматкер бул жакта барбы жокпу? Ачкарик бала баягы мени чакырганда келгенде жүргөн, азыр көрүнбөйт жото. Ачкарик бала. Кийин келдиңиз келген жоксуз кайра? Андан кийин мага мына азыркы бизди коштоп келген бала жумушта жүрсөм 2 жол чалды, келип кеттиңиз деди. Мен жумуштан бошоп аткам, бошоп койдум. Спендем десем макул деп бизде октябрдын 1-ге чейин карап бериңиз деп, карап берилсин деп приказ чыкты деди. А мен октябрдын 1-и келе алган жокмун, 3-ү келдим. 3-ү келдим, ушул бала сырттан кабыл алып, битке эшиктен сурады, тергөөчү да келди, Руслан Камалов. Келди, ал сүйлөп, эмне тиги проблемасы жок экен деп буну кастырып беребиз да деп алып кетип калды. Анан бул сары бала кирди, кире бергенде биринчи кабинетке кирдик, отурдук. Азыр ошол мырзаны чакырсак болобу? Ким деген? Азыркы коштоп келген. Бизде азыр тосуп алгандар. Сары балачы азыркы коштоп келген. Сары бала бизде Ачкичен эмес бу азыркы. Азыр бизди тосуп алды го, алып келди го биздечи. Ошол мырзаларды чакырсак болобу? Жага сен суроону болсо бере аласың, анан келишим сага. Эми кандай чара көрүлөт? Биздин суроо ошол маркумду табыш керек. азыр уруксат берсеңиздер мен жооп берип коеюн. Райондун прокурорунун орун басары Токтосун Азат Калкбердиевич. Бул арыз ээси сиздин арызыңыз менен ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен ошол факты боюнча кылмыш козголду. Кылмыш бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жүргүзүлүп атат. Анын жыйынтыгы менен кошумча болсо кошумча маалымат беребиз.
Азыр иште бир жагдайларды айтуу мүмкүн эмес да, себептен иште купуя сырлар бар. Албетте. Сөзсүз түрдө. Башка маалымат иштин жагдайлары боюнча башка маалыматыбызды ачыкка чыгара албайбыз да. Бул тергөө иши канча убакытка созулат? Тергөө болжол менен. Иштин ордуна караша анча эмес, жеңил иште 1 айга, оор иште 2 айга чейин тергөө. 2 айга чейин тергөө. Демек 2 айга чейин биздин маркум ошол жерде эле калып туруп турат. Же болбосо биз аны тергөө учурундан сырткары биз Азыр бул сиздин сурооңузга жооп бергенге мыйзам жол бербейт да. Анткени тергөө жүрүп атат да. 2 айдын ичинде кайсы учурда, но 2 айдын ичинде тергөөнүн жыйынтыкталат да. Тергөө мөөнөтү 2 ай. Махабат айымга эле айтып коюш керек болот. Демек 2 айдан кийин маркумду алып кетсе болот. Эми азыр тергөөнүн жыйынтыгында чечилет. Тергөөнүн кийин тергөөнүн ичинде тергөө жүрүшүндө. Тергөөнүн жүрүшүндө. Бирок кайсы убакта экен белгисиз. Азырынча. Жакшы. Махабат айым, сизде сурооңуз? Мен суроом ошол жакшылап карап ошол байкеге чара көрүп бериңиздерди суранам. Бул мен бир тууган болуп келаткандан кийин артынан чуркап аткандан кийин мени көрүп билип туруп көмүп салган үчүнчү. Мен отказ кагазым жок, таап берсем таап бере албай койду. Мен отказ жазган эмесмин, бир кол койгон эмесмин ал жерге. Мен бир күндө паспортун таап келдим, ал балам. Мен керек үчүн таптым да, жалгаттан беричи. Бүгүнкү биз дагы кыдырдык, ал жака барып жагдайды көрүп, анан урматтуу бизде ушул видеодон көрсөңүздөр болот, биз ачык коррупциялык ишти ачыкка чыгардык, ал жерде акча алып, ошол акчаны кайтарып ээсине бердик. Бул нерсеге да чара көрүсүздөр да. Эгер андай факт болсо, обязательно албетте чара көрүлөт. Сиздерге чоң рахмат анда. Башка сурооңуз жок. Демек тергөөнүн учурунда бир белгисизден бирок кайсы бир учурлар казып алып. Биздин негизги максатыбыз ошо маркумду адамча алып барып, мусулманча жаназасын окутуп туруп жерге берүү болду. Бул эжекебиздин бир тууган иниси. Аты кайры болсун. Эми өзүңүздөр билгендей орустар мүрзөсү башка жазылат, мусулмандарды башкача. Баягы клёнкага оруп туруп эле ит көмгөндөй эле көмүп коюшат. Эми өзүңүздөр билесиздер. Бул нерсеге өзүңүздөрдөн жардам сурайбыз. Биздин башка аргабыз жок. Сиздер билгенсиздер. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Чоң рахмат. Негизинен арты кайрылуу болсун. Колдон келген аракет жасайбыз эми. Анан бияка азыр тергөө иши жүрө берсин, анан жыйынтыгы менен сизге билдирилет. Мен ушу айла жоктон ушу балдарга жана кылдым да. 20 күндүк бияка келсем, 20 күндүк тиги тергөөчүлөргө барсам, касып берем деген турбай барып кастырып алып кете бербейт. Ал мынтип караганда бир гүлдү отургузган эле жалко го, бир жерден бир жерге өлүп калат деп. Бул иттей эле кылып салды да. Мен кепилимди алып барсам, ушу бир тууганым кой деп. Эл катары мынтип мал сой албасам да, эл катары барып жерге жаназасын окутуп коеюн депчи. Куран окутуу. Анан дагы бир маселе. Негизи бул жакта жер сатуу боюнча маалыматыңыздар барбы жокпу? Жер сатуу боюнча бизде арыз кайрылуулар түшө элек азыр. Түшө элек негизинен. Ушул Кан чергесинде жерлер маркумду коюуда жерди сатып алуу үчүн 50 000 сом дейт. Акылга сыябы, сыйбайбы? Ушул бул боюнча да кошумча берсеңиз, сурсап берсеңиз жооп берип коеюн. Сиздин азыр айткан фактыңыз боюнча азыркы козголгон кылмыш иштин алкагында буга да өзүнчө юридикалык баа берилет. Именно ушул жана сиз айткан фактыга. Ошол фактыга, көмгөн фактыга, жана башка фактыларга кылмыш иштин ичинен алкагында юридикалык баа берилет. Чоң рахмат анда. Биздин башка сурообуз жок. Эң башкысы маркумду казып алуу иштерин эртерээк иш жасап берсеңиздер, биз эртерээк эжекебизге жардам берип алып барып көмөтүбүк. Чоң рахмат сиздерге.